Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Бишкектеги Азия Мол соода борбору укук коргоо кызматкерлери тарабынан курчоого алынды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Маалыматтар боюнча соода борбордун ичиндеги кишилер сыртка чыгарылып, ичинен бомба изделүүдө. 70 келген саясатчынын ушундай абалы эч кимге абийир алып келбейт. Негизи Айжигитов аялын жумушка мыйзамсызге орнотуп алганы аныкталса, аны абийир жана мыйзам алдында жооп бериши керек. Бирок оор кылмышкерди суракка сүйрөп барганына бирөө жооп береби? Кеп ушунда. Ошондой эле туугандарын жогорку кеңешке ишке киргизип алган башка депутаттар дагы жооп береби? Же тазалоо, жазалоо Айжигитовдон башталып, Айжигитовдон эле бүтөбү? Көрөлү. Акыйкат коом акыйкатсыз жол менен курулбайт. Маалымат Токожан Instagram баракчасынан алынды. 2025 жылдын 5-май күнү күндүз Бишкек шаарында ири жол кырсыгы катталган. Дэн Сяопин проспекти менен Патрис Лумумба көчөсүнүн кесилишинде 3 жүргүнчү ташуучу автобус жана бир жеңил унаа катышкан жол кырсыгы болгон. Бактыга жараша кырсыктын кесепетинен эч ким жабыркаган эмес. Окуя болгон жерге тиешелүү кызматтар келип, кырсыктын себептерин аныктоо иштерин жүргүзүшкөн. Тиешелүү органдар жол эрежелерин так сактоого жана кылдат айдоого чакырат. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу таластар. Мен мына Таластагы аэропортто келип көрүп аябай таң калып атам да. Ушунчалык кычыратып заманбап кылып салыптыр, ичиндеги асфальттарын баарын жаңы салыптыр. Аэропорт ушундай сонун кылып жасап коюптур. Мен ушу эс тарткан ушул жерге самолет конуп учканын көргөн эмесмин да. Бүгүн келип сүйүнүп атам. Ошол жерде самолет жумасына бир жолу учат экен, 5-күнү, жума күнү учат экен. Саат 11-де келип конот экен. 12:30-да кайра учуп кетет экен. Учуп аткан самолеттер дагы толбойт экен. Эми ушу жумасына эмес, күнүнө учуруш керек эле да. Бишкектен чыкса, бияктан чыкса деле 35 мүнөттө 5-6 саат жол жүрбөй 35 мүнөттө келип конот экен да. Мына салса болот экен, кылса болот экен мынакей. Эми ушу эгерде биз пайдаланбасак ушу самолетту, бул самолет эле токтоп калышы мүмкүн экен. Кээ бирде 20 киши, 30 киши менен учуп калат экен да, өзү 80 кишиге чейин батат экен самолетко. Эгер күндө учуруп ала турган болсок, бул самолет токтоп. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Көстене ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египет мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Тойт учу берет. Неме эки аш башып Бишкекке барабыз, Бишкектен Таласка келебиз. Канча деген адамдар давление болуп атат, жүрөгү оору болуп атат. Жүрөктөрүнө 180-190 миңге стенттерди койдуруп атат. Давлениеси көтөрүлүп атат. Ашып ашканда давление ойнойт экен. Андан калса канча деген адамдар, канча менин айылдаштарым, кошуналарым деле ушу жолдо трассада канчасы авария болуп өлүп кетти да. Эң безопасный транспорт бул самолет экен өзү. Эгерде биз колдосок, такси менен самолеттун айырмасы 1000 сом экен. Ушу 1000 сомго карабай мына ата-энелерибизди 50 жаштан өткөн, 60 жаштан өткөн ата-энелерибиз бар, кары картаңдар. Бар давление көтөрө албайт. Бишкектен келсе Таласка келип жатышат, ооруп атам деп. Таластан барса Бишкекте жатышат. Мына самолет учкандан бери мына жакында тааныштарыбыз учуп барып келди. Сонун экен да, эчтеке жок, бир бакумдун ичинде барганда болот экенсиң, давлениеңде көтөрүлбөйт. Анда жүрөгүндө стент бар болчу, эчтеке сескен жокмун дейт. Ашууга чыксам жүрөктөрүм сайгылашчу эле дейт.
Бирок бул жолу ушундай сонун барып келдим дейт. Самолет менен учуп келдим дейт, ушу талашка келдим. Аябай сонун экен дейт. 35 минутта кондум дейт. 5-6 саат жолдо убара болгон жокмун дейт. Анан ушу биз эгер колдой турган болсок Кыргызстанды мынакей. Кыргызстан Бишкектен чыккан самолет Талашка, Таластан Чаткалга, Чаткалдан Баткенге, Баткенден Ош, Жалалабад, Казарман, Нарын, Каракол анан Бишкекке коно турган айлантабыз атат да, биягынан тияка, тиянан бияка. Эгерде биз түшпөсөк, өзүбүз колдонбосок, пайдаланбасак, 1000 сом айырма экен ушу Талас менен Бишкектин ортосунда самолеттун баасы таксиден. Эми ушундан көрүп не дейсиң? Бийлик иштеп атат, Садыр Нуркожоевич Алла разы болсун. Мурдагы бийликтер деле кылып кайсы болмок. Ушундай кычыратып, заманбап кылып салыптыр. Мурдагыларды деле жасаса сонун кылып учурмак. Ушундай кылмак, мына жебеген, ичпеген ушул жерде эле көрүнүп тур. Жеп ичкен киши мынча нерсени кыла албайт эле. Мына Талас шаарынын ичин барып көрдүм, бүт 54 километр тротуар салып атыр дейт. Ак үйдүн алдыларынын бардыгы ушулардын баарын жасап атат дейт. Убагында Таласта губернатор болгон, вице-спикер болгон Айдар Алиев деген эме бар эле бизде Таластын колунда. Атактуу кадимки Айдар Алиевдин уулу. Ошол телевизордо сүйлөп аткан угуп калдым да, мен Таласка келсем уялам, эчтеке жок депчи. Эчтеке жок деп. Бүгүн келип мен көрдүм, бардык жерди кычыратып атат. Жолдорун салып атат. Талас Бишкек жолу уже башталды. Көп нерсе кылып атат эми, иштеп атат. Урдап аткан коррупционер бийлик болсо мынчалык кыла албайт эле да. Андан көрө колдойлу, самолет токтоп калбасын. Самолетту учуралы, өзүбүздү учалы. 1000 сом разница экен. Жолдо канча миң деген кишилер өлүп кетти биздин Таласта. Мына үр тууган өлгөн, тууган өлгөн, ата энеси өлгөн, балдар өлгөндөр муну түшүнөт. Андан көрө безопасный самолетту колдойлу биз. Социалдык тармактарда Бишкек Ошуна жолуна үрөө учурган жол кырсык катталды деген видео тарады. Видеодон кечээ автобус менен жүк ташуучуна кырсыкка учураганын көрүүгө болот. Азырынча жол кырсыктын чоо жайы тууралуу милиция маалымат бере элек. Туугандар, Кыргыз жол кырсыгынан эле кырыла турган болдук го. Акыркы күндөрү ашынган айдоочуларыбызды көбөйдү. Ушундай узак кан жолго чыкканда абайлап ата-энем, бала чакам мени тынч аман келип алса экен деп күтүп отурат деп ойлонуп жай айдаса болбойбу? Качан болсо ашып кетейин, менин унам катуу тартат, подъемдон андай чыгат, мындай чыгат деп өзүбүздү алаксытканды коюп, урматтуу шоферлор, тынчылыгыбызды, үй бүлөбүздү ойлойлу. Жана ошол унаанын ичинде алып кетип жаткан жолоочуларыбызды ойлойлу. Алардын да үйүндө күтүп жаткан бир туугандары, үй бүлөсү бар. Кимди унаабызга салып алып кетпейли, ошол адамга толугу менен тынч аман жеткиришке жоопкерчиликти өзүбүз алабыз. Ошол жоопкерчиликти аткаралы. Анан ушул Бишкек Ош жолунда бараткан, айрыкча мына Чычкан Капчык айында анан төө ашуудан келип түшүп учурда повороттон сабып жиберген айдоочулар көп кездешип жатат. Ошол айдоочулар ушул видеону көрүп жатсаңар, силер ошол башка бирөөнү ойлосоңор, унаа айдабай эле койгулачы. Силерге жашоо керек эмес болсо, башка айдоочуларга керек. Мына ДТПга өлүм жетимге эң көп себепчи болуп жаткан ушул айдоочулар болуп жатат. Поворотто эч нерсе көрүнбөйт. Нары жактан карасаң, уруп повороттон алып келе жаткансың. Анан ушул кырсыктын көп болгонунун себептери катуу айдагандан болуп жатат. Унааны башкара албай калат. Же эскиликке жеткен унаа болсо, абал ылдамдыкта айдоого жарабайт. Же көп шоферлордон байкагандай акчадан кызганышып, ходовой кылдырышпайт. Анан узак жолду айдап ушундай абалга туш болуп жатышат. Сентябрдан баштап айдоочулардан жол эрежелери суралат деген президентибиздин чыгарган законуна болуп жаткан ДТПнын азайышына жардам берет дегенин айтат элем. Трассада 1000 билимди окуган адамда катуу айдайт. Себеби узак жол. Алар ошол жол эрежесинде айдаса, мисалы 7-90, 60-40 анда авария болмок эмес, бирок эч ким антип айдабайт. Ошондуктан айтаар элем, аварияга ушул унаалардын техникалык абалы начардыгынын айынан, айдоочулардын кайдыгерлигинин айынан ушундай нерселер болуп жатат. Жогоруда айткандай, повороттон чыга калган, караңгы окуган бирөөнүн тагдырын ойлобогон айдоочулардын кесепетинен күнөөсүз адамдардын жаны ушул ДТПдан кыйылып жатат. Ушул маселеге кайдыгер карабай, урматтуу айдоочулар, кан жолдо сак болуп айдаңыздар. Кудай да ушул сактанганды сактайм дейт. Урматтуу айдоочулар, сиздер өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Ушул менен видеобузду аяктайбыз. Видеого бирден лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар. Силер менен мен Полотбек Айдаркулов болдум. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ушул видеону таратканды да унутпаңыздар. Аман болуңуздар.
теган жарым жок.